Жараткан өзү сүйөт кимди, кандай адамды? Аялына жакшы мамиле кылган, көңүлүн көтөргөн, жылмайган, аялына сүйүү берген, ар дайым жакшы мамиледе болгон, аялын урматтаган, сыйлаган. Жараткан кимди сүйөт экен? 360 күн, 370 күн кылып подряд ораза кармагандардыбы? Жанамаздан турбай нафил намаздарды окугандардыбы? Тахажжудка тургандыбы? Кимди? Аялына жакшы мамиле кылган, аялын сүйгөн, аялына күйгөн. Эң жакшы садака дагы, эң абзел садака дагы негизи аялыңа берилген садака. Аялга жакшы мамиле кылыш керек. Эркек болуп туруп, эркектин баласына кылган эң фазилеттүү иши аялына жакшы эр болгону, күйөөсүнө жакшы эр болгону. Бүгүн ичпе, бүгүн чекпе, бүгүн сабыр кыл, бүгүн токтоо бол, бүгүн оорбасылыктуу бол, аялыңа жакшы эр бол. Негизи кымбат баалуу костюмдерди кийишет бүгүн. Кымбат баалуу машиналарда ЗАГСтарга чыгышат. Сен эркек тышыңа маани бербе. Кымбат баалуу костюмду кийесиң дагы түнү 12'de аялың алдыга кирип чечинесиң. 1000 кымбат баалуу костюм кийгениң менен чечингендеги абалың сени кандайлыгын көрсөтүп коет. Кымбат баалуу костюм кийгенде жашоо башталбайт, чечингенде жашоо башталат. Ушуну унутпа. Кимди жакшы көрөт экен? Эң жакшы. Ошол эле учурда кошумча, буга кошумча айтпасам болбойт. Эркектин берекеси. Эркектин көчөдөгү болуп жаткан иши. Негизи эркек киши көчөгө чыгат, проблемасы толуп үйгө кайтып келет. Үйдөн кайра кубаныш керек, күлүш керек, жылмайыш керек. Үйүң сени батырыш керек. Үйүңө батпай калсаң мындан өкүнүчтүү нерсе жок. Акыретте бейишке иншалла барабыз, бирок дүйнөдөгү бейишиң ошо үйүңө барып күлбөсөң, жылмайбасаң, деп коркуп качып турсаң ошо үйүңдөн, кой Кудай сактасын деп турсаң, мындан өткөн проблема жок. Үйүң сени батырсын. Үйдөгү береке, сыртка чыгып көчөдөн таап келген акчаң, бүт иштерин жүрүшү аялдын жай намаз отуруп алып күйөөсү үчүн дуа кылганы. Аял жакшы болсо, күйөөсү үчүн дуа кылса, үйдө балдарын зикир кылдырып олтура турган болсо, кайдан уруп келесин, туруп келесин айырмасы жок, таап кел акча дебестен адалынан таап келгин деп, биз тозоготуга чыдабайбыз, ачкалыкка чыдайбыз деп, кийимсиздикке чыдайбыз, бирок тозоготуга чыдабайбыз деп насаатты берип, ошентип дух берип күйөөсүнөн чыгара турган болсо, бул аял таап келип аткан берекенин себеби ушул аял болуп эсептелет. Тескерисинче намаз окубайт, эч нерсе кылбайт, косметикасы, сулуу, моданын аркасынан кууган аял болуп туруп, эч нерсе жок, өзүмдү карьерам кылышым керек деп, бетон куям, өзүм кылам деп, бүт бардыгын өзүм кылам деп атса, Кудай сактасын ушу эркекти кор кыла турган, кара жер кыла турган ушу аял болуп калат.